Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Жакындан бери Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын тазалоону жеке компаниялар өз мойнуна алды. Азырынча иштер МанКейЖи жана Эко тазалык сервис компаниялары иштеп жатат. Дал ушул таза короо боюнча бүгүн кенен сөз кылабыз. Биз темабызга байланыштуу конокторду дагы чакырганбыз. Анда тааныштырсак, Илгиз Жумабаев, Эко тазалык сервис жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жетекчиси, ошондой эле Жылдызбек Кочконов, Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчисинин орун басары, ошондой эле Сонунбек Жунусбаев, Сулайман Тоо аймактык башкармалыктын башчысы. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин студияга туш келипсиздер. Саламатсыз. Жогоруда айткандай, жакшы ишти баштапсыздар, баарыңыздар биргеликте эл үчүн, шаар үчүн, тазалык үчүн жакшы иштер башталыптыр. Ошол боюнча кенен сүйлөшөлү деп сиздерди түз эфирге чакырдык. Алгач ыраазычылык билгизели атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде тазалык боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларда иштеп жатат. SMS аркылуу сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мен эми алгачкы эле суроону Илгиз Жумабаев мырзага берсем, сиздер Эко тазалык сервис жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ишканасын түзүпсүздөр. Эми бул ишкана кимдин идеясы, ким тарабынан сунушталды, бул эми максаты эмне негизги эле? Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Бул идеянын негизинде мен өзүм көп кабат үйдө жашайм. Анан отуруп акыркы күндөрү мына бир аз коронун тазалыктарын көрүп, анан кийин өзгө идея өзүбүздөн чыкты негизинечи. Анан мэрияга сунуш бердик. Таза болбой калды короолор акыркы күндөрү. Эми бир аз жанагы эме болгон үчүн анан өзү карап, негизинен эми бул мемелер башка мамлекеттерде же жолго Казакстанда, Россияда биз көргөнбүз, жолго коюлган да. Анан биз частный компаниялар тазалап ишти кылган үчүн биз да ушуну кылсак болсо керек деп анан кирип мэрияга сунуш бердик. Алар жакшы колдоп беришти. Ошонун негизинде бул уже проект 1-февралдан баштап иштеп баштады да. Азыр эми канча адам барсыздар? Азыр бизде кайсыл аймактарда? Жумушчуларыбыз азыр 25, негизинде вакансиясы ачык дагычы. Биз дагы алабыз, толук эмес. Аймактык кеңештерден Керметтөө аймактык кеңештен баштадык биринчи. Кийинкиси Сулайман Тоо аймактык кеңештен алдык. Алда берки Иштерман менен жарымын алдык, жарымын алар алды. Анан Манас ата аймактык кеңештен дагы алдык. Ал жакта да жарымын берип алдык. Азыр иш жүрүп атат. Негизинен жалпы тазалоо деп баштаганбыз биринчи ишибизди. Ал ишибизден уже почти 90% бүтүп калды. Керметтөөдөн тазалап бүттүк, Сулайман Тоон тазалап бүттүк, азыр Манас атаны тазалап атабыз. Ал тазаланып бүткөндөн кийин анан ар бир жумушчунун өзүнүн объекти болуп, ошол жерде тазалап, күнүгө эртең обход кылып тазалап чыгат. Жакшы, рахмат. Мен Сонунбек мырзага суроо берейин. Сиздер ошол Ильязбек мырзалар менен иштей баштаганда сөзсүз түрдө сиздерден биргеликте келишим түзүлдү да. Сиздерде социалдык баракчаларда айтылып жатат 50 сомдон депчи, бул ар бир батирден айына төлөнөт деп. Эми сиздер биргеликте кандай иштешесиздер? Негизи келишим кандай түзүлдү? Бул демилге, бул идея негизинен Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович тараптан көптөн бери айтылып келген. Эмне үчүн дегенде, ушул көп кабаттуу үйлөрдүн алдын тазалоо маселесин жолго коюнча бир нече протокол ташымалар бар. Анан ошону атайын аткаруу максатында мэр өзү жакында биз топтоду, баарыбызды булар чакырды, биздин бүт маптын башчыларын чакырды. Анан ушул бизге атайын буйрук чыгып, 10 күндүн ичинде жеке ишкерлерди тауып, жеке ишкерлердин жана бийик кабаттуу үйлөрдө көп кабаттуу үйлөрдө жашаган элдердин пикирлерин угуп, эске алып, алар менен жыйындарды өткөрүп, ошонун негизинде ушул ишти баштагыла деген өзүнчө чоң атайын тапшырма берген. Ошонун тапшырманын негизинде биз өзүбүздүн аймакта 120 көп кабаттуу үй бар. Биз Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыкта 120 анын бүт баардык жашоочулары менен жолугушуп, алардын көпчүлүгүнүн макулдугу менен, албетте нааразы болгон, түшүнбөгөн тараптар болот, аларга түшүндүрүп, тамкомдор менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, анан негизинде протоколдоштуруп, баарын мыйзамдаштырып, анан бул эки ишкананы тандап алдык. Эмне үчүн дегенде, бир аз бул биринчиден бизде 120 аябай чоң. Булар үлгүрбөй калышы мүмкүн, физикалык жактан жетишпей калышы мүмкүн. Экинчи максат конкуренциялык. Кайсынысы жакшы тазаласа, биз эгерде эко тазалык жакшы тазалаган болсо, биз булардын объекттерин көбөйтүп бере беребиз да. Эмне үчүн дегенде, бул баягы конкуренциянын негизинде тандап алдык атайы. Анан сиз айткандай, негизинен азыр бул жерде эки тариф турат. Биринчиси ошол короону биз буга чейин 3 айлык баягы субботник болгондо, тазалык жашылдандырылгондо
элдерде аябай суранчу субботникке чыккыла деп, кээ бирлер түшүнүп кээ бири чыкчу, кээ бири чыкпай койчу. Бүгүн биз айтабыз, чыкпай эле койгула, айына болгон 50 сомдон төлөп койгула. Булар өздөрү тазалап, шыпырып, актап, бүт баарын чөптөрүн уруп, жакшыгына кылып берет. Дагы ага 50 сом кошкон болсо, айына 3-4 жолу подъезддерден бери жууп берет. Эмне үчүн дегенде бүгүн көрүп атабыз, тазалык бул ыймандан, бул биринчиден, экинчиден таза болгон жерде баягы жугуш доорулары, түрдүү бир жаман нерселер болбойт. Ошон үчүн бул шаарыбыздын көркү. Ошон үчүн эмне үчүн дегенде мэрдин эң чоң бир талаптардын бири бул таза шаарда. Ошон үчүн ушул маселеде биз бул жактар менен келишим түздүк. Келишимде мындай. Биз булар менен келишим түзөбүз. Булардын иш алып баргандын көзөмөлдөөчү биздин милдет болуп калат. Булар болсо ар бир квартира менен өзүнчө биздин келишимдин негизинде булар ар бир абонент менен, ар бир квартира менен келишим түзүшөт. Ошонун негизинде акчасын топтоп берет. Биз болгону тазалап атабы же таза эмес тазалап атабы, убагында алып чыгып кетип атабы, ошону көзөмөлдөйбүз. Азыр эми 50 сомдон алып атканга Илгиз мырза эл кандай кабыл алып атат? Түшүнүү менен эле кабыл алып атабы? Бизде көпчү мисалы Керметова боюнча баардык аймакта мисалы жашоочулар жолукканбыз. Көпчүлүк колдоду. 50 сом негизи бул жакшы тарифке беребиз деп атат баардыгы эле. Арасында бар эми аларга биз карабайбыз. Көпчүлүктүн колдоосу менен жұмысты ишке ашырат Кудай кааласа. Азыр эми ишти баштадыңыздар. Сиздер акча топтоп алдыңыздарбы? Акча топтоону эми азыр пока баштай элекпиз биз. Азыр ишти көргөзөлү айдын жарымынан баштайбыз эми айткандачы. Ишибиз көрсүн эл, чтобы элде ынаныш керек да, ал акча бериш керек. Жакшы. Бул боюнча да токтолобуз. Азыр мен Жылдызбек мырзага берсем, эми сиздерге бул жеке компаниялардын иши чыгып сиздерге жеңилдик болуп калдыбы? Эми сиздер булар менен кандай иштешесиздер? Ош тазалык ишканасы биз негизинен шаардын аймагында таштандыларды ташып чыгаруу, бизде таштанды полигону бар шаардын бириле. Таштанды полигонун тейлөө, андан сырткары биз жол бийиктерди атуу менен алектенебиз. Чындыгында бул таза короо демилгеси 2016 жылы көтөрүлүп, 2016 жылы биз Ак Буранын бир жек тарабын Юго-Востоктон баштап таза короо деп тазалык ишканасы биз баштагансыздар. Мэрияга сунуш берип баштаганбыз, бирок ал сунушту мэрия турук кабыл алып, ошол кезде жергиликтүү бюджеттен субсидия катары бизге акча бөлүп берип, ошонун негизинде иш алып барып жүргөнбүз. Бул таза короо 2019 жылдан баштап бизде солгундап 2019 жылы негизинен 3 жыл иштеп туруп короону карабай койгонбуз. Себеби бизде бюджеттин тартычтыгы болду. Биз Талабек Насырбекович келгенден баштап буга чейинки 7-8 жыл аралыгында биздин тазалык ишканасында техникалык базабыз эскилиги жетип, көчөдөгү чыгарылган таштандыны элдерди үйдөн чыгарган таштандыны алып чыгып кеткенге биздин мындай шарттарыбыз туура келбей калып, акыркы кездерде биз атайын арендага техникаларды иштетип жүрүп, ошонун негизинде биз мэрияга сунуш бергенбиз, биздин техникалык базабызды жаңылап бер деп. 2019 жылы Талабек Насырбекович туруу кабыл алып, депутаттар кабыл алып, бизге 36 миллион дотациядан 30 миллионуна техника алып берди. Ошо 14 техникалык жалпы 30 миллионго. 6 миллионго биз ошо жумушчулардын көчөдө шыпырчу айлыгын бердик. Сиздер ошол менен эле бирге жумушчулардын санын кыскарттыңыздар, Бизде таза короодо көп кабат үйлөрдүн айланасын жыйнабай, шыпырбай калдыңыздар. Ошонун акчасына техника сатып алдыңыздар, туура эле түшүнсөк болот. 2019 жылы бизде көп кабаттуу үйлөрдө таза короо немесинде 100 шыпыруучу иштейт эле. Жалпы шаар боюнча 685 доомду тейлейт элек. Ал эми көчөдө жолдун бойлой шыпыргандарыбыз 133 шыпыруучубуз бар эле. 2019 жылы биз ошо бюджет тартычтыгынан Ак Буран оң жек сол жегине 20дан гана шыпыруучу адам алып калдык. Бирок ал эми шаар үчүн жетишсиз болуп атты да. Бир жерин таза, экинчи жер таза эмес болуп калатты. Быйылкы жылы дагы биз мэрияга сунуш берип, ошо арыктарды тазалоо, андан сырткары буга чейин көрктөндө жашылтандыруу мекемеси суун чачат эле жолдорго. Биз өзүбүз суу чачабыз деп тазалык ишканасында водовозорду алдык. Арыктарды шыпыруучулар арыкка шыпырып койдук деген маселе чыгып, аларды алдык. Ошентип ош тазалык ишканасы көп кабаттуу үйдө короолорду бизден чыгарып салдык толугу менен. Себеби бул бизде тарифти 2016 жылы сунуш берип көбөйткөн убагыбызда көп кабаттуу үйлөр 25 сом, жер үйлөр 30 сом болуп көбөйтүлгөн. Ошол убакта биз сунуш бергенбиз. Көп кабаттуу үйлөр менен жер үйлөр маселесин бирдей кылып туруп, теңеп койсок, биз короолорду тазалап кетебиз дегенде, бирок колдоо таппай, тарифти ошо көбөйгөн эмес. Бирок эми короолордун айланасы тазаланбай калса эле сөзсүз түрдө тазалык ишканасына бир аз сын пикирлер айтылып келет да. 3 жыл аралыгында жетип келген баягы бюджет
жетпей калды деп да көпчүлүк тургундардын нараазычылыгын айтып, социалдык баракчаларга да жазып келген да, эми азыр эмнеси болсо да ЖК компаниялар болсо дагы баягы иш уланып бара жатканы бул жакшы демилге. Эми булар менен сиздердин иштешиңиздер, байланышыңыздар барбы ЖК компания менен? Албетте бар. Тазалык ишканасы болгондон кийин биз карап отурбастан ЖК компаниялар менен биргеликте жолугушуу өткөзүп сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Булар шаардын аймагында таштандыларды толук тазалап, биздин ошо көп кабат үйлөр ташталган таштоочу жайларыбызга чогултуп бере турган болсо, биз аларды бекер кызмат көргөзүп алып чыгып кетебиз. Демек техника менен сиздер камсыздайсыздар? Техника менен биз камсыздайбыз. Булар ошо шыпырып тазалап, атайын таштоочу жайга таштап беришет. Аны биз көзөмөлгө алып, биз алып чыгып кетебиз. Алар менен биргеликте кварталдык комитеттер, бул ЖК компаниялар тыгыз иштешип атышат. Бизге кварталдык комитеттер дагы эртең менен жумушубузду жеңилдетип, чыгып айланышып, кайсы жеринде кандай таштанып жатат, же кайсы ящик алынбай калды, кайсы көчө шыпырылбай калды, бизге түз чыгып айланышып турат. Ошонун негизинде дагы биз булар менен тыгыз иш алып барабыз. Жакшы. Азыр байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен, анын суроосун кабыл алып чогуу жооп берсек, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Мына сүйүндү көрүп турам. Ушул сүйүнгө окшогон жигиттер келсе, парламентке. Сонунга окшогон дейсизби? Сүйүнгө окшогон. Сүйүндү көрүп турам могу жакта мен лидерство деп биринчи мектеп аткан. Сурооңуз барбы, урматтуу телекөрүүчү? Биздин убактыбыз тар. Жок, суроо берген кетип атпаймын. Сиздерге окшогон балдар келсин, айта бериңиз. деп атам. Сиздерге окшогон парламентке жаштар келсе жакшы болот деп атам. Суроо берсин, Кудай буйрса болот го. Жакшылап башкарсаңар, анан кийин ал жакка барганда башкача болбойт. Таза башкарсаңар деп атам. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз тазалык, Ош шаарынын тазалыгы боюнча сөз кылып жатабыз. Ошондой эле ЖК компаниялар азыр көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын, короосун тазалап жатат. Айына 50 сомдон ар бир батирден алып жатат. Эгерде сиз ушуга ой пикириңиз болсо, бизге байланышка чыксаңыз болот. Сонун мырза, кошумчаңыз барбы? Мен бул жерде бир нерсени ачык телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп коюш керек да. Тазалык ишканасы бул таштанды үйүндө баягы колдонгон ошо да күнүмдүк тиричиликтерден чыккан чыгындыларды таштандылар алып чыгат. А буларды как дворник. Булар ошол кээ бир адаштырып атат да, тазалык эмне иш кылат, булар эмне иш кылат депчи. Чындап эле социалдык баракчаларда ошондой суроолор көп болуп атат да. Ошон үчүн булар үйүңүздө жеген таштанды күнүмдүк тиричиликтен чыккан таштандылар алып чыгат, а булар короону тазалайт. Бизде Россияда дворник болуп иштеп келгендер бар да. Мына ошондой түшүнсөк болот да. Анан дагы бир нерсе, бул жерде баса белгилеп коюш керек да. Мисалы үчүн өзүнүн негизинен көп кабаттуу үйдө жашагандар жеке үйдө жашагандай бир эле шарт да. Үй деле ошону окуп турабы? Демек бизде мурунда чүнүп калып келгенде биз короону мамлекет тазалайт деген. Ал бирок үй өзүнүкү да, жарандардыкы да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жакшы жери элдер ошону түшүнүп баштады да. Анан жеке кварталдарда мисалы үчүн мына жылзак айтып атпадыбы? Баягы убагында техникалар келбей атат, айылап кирбей калган көчөлөр болуп атат, бизде кайрылышат да. Анан азыр биз сүйлөшүп атабыз. Балким булар жөнөтүшү мүмкүн техниканы. Бирок деги шофёрлор барбай коюшу мүмкүн, же да башка себептер болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кварталдык комитеттерди ошо айлап келбесе, түз буларга чыккыла деп атабыз да. Мына бүгүн келген жок деп. Булар техника жөнөттүбү? Кварталдык комитетке барып туруп каттоодон өтсүн деп атабыз да. Себеп дегенде барбай эле айланып кетип калышы мүмкүн. Ал көчөгө кирбей коюшу мүмкүн. Эл байкуш акчаны төлөп атат, бирок кирбей калып атпайбы? Ошонун алдын алыш чечиш үчүн биз айтабыз. Кварталдык комитеттер көзөмөлдөсүн. Кварталдык комитеттер бүгүн мына 15 күндө мына техника келди деп кол коюп берсин, буларга берели биз. Мына техникаң келди, келбеди депчи. Ошондо мен ойлойм жакшы болот да. Жакшы, бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Мына биз Коргондо турабыз да. Анан мусор машинка бизге бир жумада бир келиш керек эле. Кайсы райондон чалып жатасыз? Коргондо, Кара-Суга. Актилектен. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бат-баттан бериңиз. Коргондон. Алло. Сиздерге техника убактысында барбай атабы? Мен жооп берип койсом, урматтуу телекөрүүчү, суроо түшүнүктүү. Бул Актилек кичи району менен чектеш Коргон деген Кара-Суу районуна караштуу айыл бар.
ал дагы бизге эми шаарга жакын болгондуктан таштандысын биз карап, биз менен келишим түзгөн абоненттерибиз бар, тазалап чыгып кетебиз. Аларга ушу бир жумада бир сигналдык ыкмасына техника келип турат. Бул суроо берип атат, бир жумада келбей калды деп. Себеби бизде көпчүлүк жашоочулар суббота базар күнү келип берсин деп суранышса, үйдө болбой калыптабыз деп. Ошо биздин техника суббота базарга бардыгы шаарды тейлегенге техника жетишсиз дагы. Ошо негизинде биринчи, экинчи элдер жумуштагөнгө жылышып калып, элдер көпчүлүк үйүнө жок болуп калып атат. Сиздин адресиңиз боюнча дагы тактап карап, убагында жөнөтүп турабыз. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Керегасыңар аябай жакшы экен. Мына жаңы доор дегенди биз эми түшүнүп атабыз. Бул бизге өтө керектүү нерсе. Анткени эртең эле жаз башталат. Анан Сонубек мырзанын айткандай көчөгө чыгып тазалай турган адам таппай каласыз. Ошол жанагы көп кабаттуу үйлөргө ушул өтө керек. Мен ушул адамдарга аябай чоң ыраазычылык билдирет элем. Ушуну калтырбай ишти баштаса жакшы болот эле. Биз кошулабыз ошого. Жакшы. Негизи эл тургундарында ушундай да суроо бар да, тазалык үчүн 25 сом 30 сом төлөнөт го. Биз эми тазалык үчүн жанагы таштандыны төккөн жашоо үчүн эле берип калат экенбиз да. Негизи эмнеге төлөйбүз? Эми маселен 50 сом кимдир бирөөгө кичинекей гана акча болсо, кимдир бир үй бүлө үчүн чоң акча да. Эми сиздер жогоруда айтып атпайсызбы? Куроо үчүн 50 сом алабыз, анан подъезд жууганга да башка акча 50 сомдон топтолот депчи. Негизи элге сиздердин оюңуздар боюнча бул оор келбейби? Анткени мындан башка да коммуналдык кызматтар бар да. Биз мында өзү негизинен кылганбыз, эсептеп чыкканбыз да. Жанагы буга чейин кээинки доорлордо 100 сомдон чогултуп өздөрүнүн доорун шайлагандар бар экен бул шаардын көп жериндечи. Анан биз 50 сом кылсак, элдин көпчүлүгү негизинен колдо да жакшы эле баа экен. Мындай кымбат эмес. 100 сом болгондо эми көбүрөөк кымбат болуп калышы мүмкүн. Негизи 50 сомду көбү колдоп берди. Анан негизинен элдер Маселен 50 сомду эле эсептесек, шаарда 700 көп кабаттуу үй бар да, анын ар бир батирин эсептесек аябай көп болуп кетет экен да. Анан 50 сомдон ошол эле коронун сыртын жыйнаганча эле ушу подъездди кошуп кетсеңиздер болбой беле деген. Азыр эми бизде жумушчуларга айлык акы бөлүп берүүдө, салык төлөөдө жетпей калабы? Негизинен бул биринчи жаңы пилотный режим кирип атат да. Биз азыр элдин ошо акча жыйнап көрө элекпиз да. Может эми азыр аны канчалык деңгээлде берет элдерчи. Ошол жагы вопрос да. Бизге азыр анан биз көп нерсени обещание кылып айтып алып, анан кийин аны кыла албай калып элге уят болгондон көрө биз биринчи 50 сом менен кирип көрөлү. Эгерде ошол сиз айтканда ошо баардыгы 100% колдоп берсе, биз дуорун жуубасак да, мисалы эшиктин алдын оңдоп, краскалап, ошого мисалы подъездден сынган эктерин коюп берип, мындай элге жакшы бир шарт түзүп берүүгө аракет кылабыз да. Бул бюджет эми бизге мыйзам ишкана үчүн баардыгы ачык болот да. Биз баардыгына мындай сиздер эми болжол менен эсептеп көрдүңүздөр да. Эми болжол менен эсептегенде биз азыркы негизги 50 сом корона алдын тазалоого бул жетиштүү каражат. Bundan ашыгына уже биз азыр өзүнүн эсеби боюнча баштап көрөбүз. Сөзүп дегенде мындай экен да, кээ бир домдор бар экен, булар бул күнгө чейин деле 100 сомдон берип, только подъездин гана жутурчу экен. Булар ошого короосун кошо тазалайлы деп атат да. Анан ачык айтыш керек да. Азыр мисалы үчүн абоненттер өзү бир адамга 25 сомду, бирок факт что кээ бир үйлөрдө 5-6 адам квартиранттар бар да, көп адамдар бар да. Биз аларды дагы макул деп мындай жеңилдикке барып атабыз да. Эсептеп келсең андан эле көп болуп калышы мүмкүн, бирок ошол кээ бир кезде 2-ден 3-тен жаздырып коебуз да барыбызчы. Ошон үчүн ушул маселеде мен ойлойм жакшы эле баа. Анан чындап айтканда эң негизгиси таза турса, бул баарына жакшы да. Таза турса, балдар ойнойт ошол жерде турабы, балдар ойнойт, өздөрү эс алат ошол жерде, кирип чыкканына жакшы. Ошон үчүн азыркы көрүп атабыз дүйнөдө кандай жугуш тоорулар болуп атат да. Мен ойлойм таза болсо бүт баарына эле жакшы. Анан эми жанагы тариф 50 сом боюнчачы, анан элдер көп ойлобош ки биз бир квартирага 50 сом, адам башына эсептебейбиз бул жердечи. Квартирада канча адам биз аны карабайбыз, бизге бир квартира 50 сомдон берет. Анан элдер ошо тазалык менен алмаштырып албаш керек да. Бул отдельный доорлордун тарифи. Демек, айына ар бир батирден 50 сом. Ар бир батирден 50 сом. Бизге дагы суроо берүү үчүн телекөрүүчүбүз байланышка чыккан. Биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлгөн. Сонбек мырза, эми сиз баягы муниципалдык аймак башкармалыктын башчысы катары бул ЖК компания ишке кирерде сөзсүз түрдө эл менен жолуктуңуз да, өз алдынча жолукканда.
эл кандай чындап эле 50 сомдо көтөрүп беребиз деп баары колдошту же айрымдары Эми каршы 100% десек жалган айткан болобуз. Ачык айтканда түшүнбөгөндөр болгон, наразы тарап болот. Азыр мен мына кечээ Иштерман Кечи деген менен келишим түздүк биз. Алар ар бир домдон 5 адамга чейин жеңилдик берип атат. Мисалы үчүн бир домдо 40 квартира алган болсо, батир болгон болсо 35 төлөсүн, 5-ин төлөбөш, 5-ин ошол пенсионерлер кирсин, чындап түшүн бербейм дегендер кирсин, 5 өнүнөн сырткары 35-ине андай 5 адам, то есть ар бир домдон 5тен жеңилдик берип атат да. Бул ошого кирип кетет. Бул биринчиден. Экинчиден, бирок баягы туура түшүндүрсөң, түшүнгөндөр болуп атат да. Чындап эле элестетсеңиз, ар жума подъездиңиз жуулуп турган болсо, элиңиз айткандай сынган аектериңиз салынып турган болсо, корооңуз шыпырылып акталып турган болсо, бул өздөрү үчүн жакшы, шаар үчүн жакшы да. Ошону биз эң негизги маселе эл колдоп атат, болгону аны туура түшүндүргөндө да. Ошон үчүн сизге да рахмат, бүгүн эфирден пайдаланып биз туура түшүндүрөлү деп келип атабыз да. Ошон үчүн туура түшүндүрсө көп маселе чечсек болот. Мына биз айтып атпайбызбы, кошумча каражат менен мына былтыр 2019-жылы Ош шаардык мэриясы 15 миллион сом бөлгөн. Ошонун эң көбүн биз Сулаймантоо өздөштүрдүк да. 2020-жылга 25 миллион сом бөлүп атат. Ошол эле көп кабаттуу үйлөрдүн подъездин оңдойм десе, үстүн жабам десе, 50%-ын мэрия берип атат. Мына домофон койдук Араванский 2 домго, жакын ачылышыбыз. Ошолорго дагы жарымын мэрия берип атат да. Айтайын дегеним, бүгүн Талайбек Назарбекович дагы айтты, чогуу коллега да. Элге болгон колдон келген жардамыбызды берип атабыз, кошумча каражатты бөлүп берип атабыз депти. Мен ойлойм, бул Бишкек шаарында да мындай практика жок. Шаардык бийлик элге ушунчалык чоң каражат менен ушунчалык чоң жардам берип атат да, бул жакшы нерсе. Илгиз мырза, мына каражатты чогултууда мисалы азыр Кермету аймактык башкармалыкты тазалап келдик деп айтыңызбы? Эл эми таза болуп калды да. Кандай баа берип атышат азыр эми? Элдер баардыгы эле кубанып, керкилер эми жумушчуларыбызга тамактарын алчып бергендер учурлар болуп атат. Жакшы кылып атасыңар деп мындай жакшы сөздөрүн айтканда көпчүлүгү жакшы сөздөрүн айтып, жакшы тосуп атат. Сиздер эми баягы домком деп коет, ошолор менен иштешесиздер да. Алар Домкомдор негизинен жанагы бизге жергиликтүү башкармалыктар жардам берип атат, негизинен квартальный комитеттер элдер чогултуп берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнгө биз көбүн билбейбиз, тааныбайбыз да. Домкомдор именно ошолор келип бизге жардам берип атышат, ошолор жеткирип атат элгечи. Аларга да чоң рахмат. Негизинен колдоо жагы жакшы. азыр эми сиздер короо тазалап, подъезд жуугандан башка да кандай кызматтарды киргизели деген Бизде кызматтарды азыр негизинен ошо бүт домдо муктаждар болсо ошонун баарын киргизебиз. Мисалы сантехника, электрика, аларга пока биз эми негизи пландарда бар. Бирок азыр биз биринчи короону тазалайлы, анан ошо сынган айнектер боюнча, сыртты сынган баягы скамейкалар боюнча ошолорду дагы эсепке алабыз кийинчерээк. Дылысбек мырза, абоненттер менен иштешүүдө эми айрым абоненттер угуп калса керек бул таза короонучу. Сиздерге нааразычылыгын билдирбей атат, тазалык өз жумушун баягы түшүнбөстүк болуп, өз жумушун аткарбай атасыңар деген сыяктуу. Эми бир аз түшүнбөстөр болгон. 2019-жылы биз көп кабаттуу үйлөргө ар бир аймактык башкармалыкта биз 5 үйгө бирден атайын дворник деп бирден шыпыруучу бөлүп бергенбиз. Алар эртең барып өз ишин аткарып 3 жыл аралыгында эле тез көнүп кетиптир. Былтыр 2019-жылы ошо түшүнбөстөр болуп, короону тазалап атасыңар, акча бербейбиз деген убактар болду. Бирок биз баардыгын ошо түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Силер 25 сомду үйдөгү күндө чыккан катуу тиричилик таштандарды чыгарып атасыңар, ошого берип атасыңар деп. Бирок көп кабаттуу үйлөрдү алып турбуза, шаар боюнча азыр 700дөн ашык үй бар. Бирок бизде абонент болуп катталганы эң көбү 3 адам деп жаздырып коюшкан. Баардыгы бала чакасын жашырышат. Квартиранттарды хозяйны келип өзү мен үйүмдө эч ким жашабайт деп туруп, өзүм жалгыз деп жаздырып кетип калышат. Шаарда эми бизде Ош шаары окуу жайларга бай шаар, жаштарга бай шаар болгондуктан бүт эле жаштар, студенттер болгондуктан шаарыбыздын көпчүлүк аймагы мына Югосу Кичи району университеттердин жандарында жалаң студенттер жашайт. Ошолор бизге төлөөдөрүн жакшы төлөбөй жатышат. Негизи эң көп бизде карыздар ушу көп кабаттуу үйлөрдө таштандыга төлөгөн убактар көп. Себеби ушу келип эле убагында пенсионерлер төлөйт биринчиден, пенсия пособие алышканда квартиранттардан биз акча алуу өтө кыйын болуп атат. Илгиз мырза, жогоруда эфирден сырткары сүйлөшүп жаттык элек. Жумушчуларды азыр эми канча жумушчу кабыл алдым дедиңиз? Аларды жумушка алууда кандай убадалар менен алдыңыз? Айлык акысын албетте сунуштагандырсыз. Эми азыр айлык акысын эми ал өздөрү менен сүйлөшкөнбүз. Негизинен баардыгы ыраазы эле. Бизде азыр 25 жумушчу алдык. Биринчи баскычта болчу. Бирок вакансия ачык. Биз дагы алабыз. Бизге азыр булар аздык кылат негизинен. Айлык акыларынан
өздөрү менен сүйлөшүп кийинчерээк как премияны да кошуп беребиз. Эми жумуштун жүрүшүнө карап биз айлыгы көбөйүп кетет. Объекти бар да. Объектин алып беребиз. Азыр эми короонун тазалаганда сөзсүз түрдө бул баягы кандай ишкен баарыбызга эле маалым да. Адамдардын ден соолугуна дагы бир аз зыян тийиши мүмкүн да. Мисалы сүт жактан, айран жактан кандай акылда планда болсо керек. Биз уже жумушчуларга түшүндүрүп эме кылдык. Азыр бир аз эме болгон үчүн эртең менен ысык азыр печенье менен кофе киргизип атабыз. Мына бир 10-дон ал кирет уже. Канчада жумушка чыгып атышат ошондо? 8:30 кирет, азыр кышкы зиме кирет. 8:30-дан 4:30 чейин иштешет. Ал жагы негизинде биз жеке компания болгон үчүн биз баардык шарттуу түзүп берүүгө аракет кылабыз. Жумушчулар чтобы жумуштуна алар мындай өздөрү Коопсуздук мындай өзү аракет кылып иштеп, жакшы көрүп келе турган жумуш түзүп берүүгө аракет кылабыз аларгачы. 8.000 азыр эми болжол менен да атпайсызбы, кийинчерээк көбөйөт депчи. 8.000 айлыгын алса, түштөнүүсү, тамак ашы, ошо. Тамак ашын күнүнө тамак ашын алып беребиз. Ал өзүнчө болобу ошондо? Аны биз азыр общий жалпы иш болуп аткан үчүн биз баардыгына кирип тамактанышат. Бул жерде кошумча да мендеки маалымат боюнча ош шаарында бүгүн 3-4 компания ушул Илгиз сыяктуу балдар иштеп атат да. Жалпысынан мендеги эсеп боюнча 200 адам иш менен камсыз болуп атат. Бул жагы да бар да, экономикалык көрсөткүчү да жакшы. 200 адам ошол эле биздин энелер, эжелер, аталар, достор жумуш менен камсыз болуп атат. Бул да жакшы нерсе. Жакшы. Жылбек мырза, сиз жогоруда айтып калдыңыз, биз ошол бюджеттин үнөмдөө максатында техникаларды сатып алганбыз депчи. 2019-жылы канча техника сатып алгансыздар? Анан 2020-жылдагы техника сатып алууга үлгүрдүңүздөрбү? Биз үнөмдөө максаты техника сатып алганды айтып кеттим. Биз жалпы 30 миллион ошо техникага деп бөлгөнбүз. 30 миллионго биз 2019-жылы 14 техника сатып алдык. Андан эконом болгон акчага биз атайын жолдун бойлорунда таштан таштоочу контейнерди орноттук. Себеби баштагы таштан таштоочу контейнерибиз эски типтеги боковой погрузка деп коет элек. Аларыбыз техникалар эски жеткендиктен азыркы жаңы келген техникага ылайыкташтырылган 130 дана контейнер сатып алдык. Аларда атайын тосмолор менен тосуу жагында карап жалпы 30 таштан таштоочу жайды тосмолор менен тосуп чыктык. 2020-жылга да биздин пландарыбыз бар. Биз Европа өнүктүрүү банкы менен 3 жыл 4 жыл аралыгында иштеп келе жатканбыз. Бирок ошо 2019-жылга чейин таштан таштоочу жайыбыз чечилбегендиктен бизге немеден каржылоо жагы чечилбей келет экен. Себеби бизде 10 миллион 950 миң евро бөлүнүп атат. Бул өтө чоң сумма. Анын жарымы грант катарында бизге тазалыкка берилип атат. Бул грант катары ошо атайын таштан таштоочу жайды куруп чыгуу. Биздин азыркы таштан полигонубуз бул жөнөкөй свалка да. Биз атайын таштан таштоочу жай курулат. Ошо чечилбей келгендиктен бизге техникага каражат бөлүнбөй аткан. 2019-жылы Талабек Насырбекович келип ошо биздин таштан таштоочу полигонубуз жалпы аянт 54 гектар болгон. Анын бүгүнкү күндө иштеп атканыбыз 30 гектар, 24 гектар бош тургандыктан ушул жерге курабыз деп чечим чыгарып, биз банкка сунушубузду бергенбизде алар макулдугун берип, бизге бардык счетторубузду ачып берди. Биз тендерлерди өткөзгөн элек. Ошо негизинде бизге 2020-жылдын январдын башында 3-январь күнү 2 техника келди. Дагы мына февралдын аягына чейин 10 техника келүү күтүлүп атат. Андан сырткары бизде таштан таштоочу үкөктөр деп коебуз, 6 куб деп атайын көп кабаттуу үйлөрдө коюлган. Андан ошо банк аркылуу, эбир аркылуу 20 дана алдык. Жакын күндөрү биз тендерге бердик. 1100 дана Европа стандартка жооп бере турган азыркы заманбап талапка ылайык роликтери менен Бишкек шаарына коюлгандай таштан үкөктөр келет 1100 дана. Биз бул убакта сигнал методун шаарда толугу менен жокко чыгарабыз. Себеби сигнал берип келген малда 10 күндө бир бараттап атабыз, бир жумада деп. Ал убакта наразылыктар көп болот да, үйүндө болбой, жумушта, базарда, азыр элдин баары эле үйүндө отурган адам аз болуп калды да. Ошондуктан биз азыр аймактык кеңештер менен ушу тендер ачылгандан баштап макулдашып алып, дислокация сурайбыз. Ар бир көчөлөргө жер үйбү, көп кабаттуу үйбү биз бөлбөстөн таштан үкөктөр орнотуп туруп, биз ошо контейнерди гана тазалап чыгып кетебиз деп ишендирип кетебиз. Быйылкы жылы бизге тазалык ишканасында 1100 дана контейнер, жалпы 23 техника, андан сырткары күз айларына барып туруп, таштан таштоочу полигонубуздагы жаңы заманбап азыркы бардык нормаларга жооп бере турган полигон курулат. Биз эми WhatsApp'тан келген суроолорго кезек берсек, таштанды канча жаштан баштап төлөнөт? Мисалы, 2 жаштагы балама таштандыга төлөнөбү дейт, чоңдордой эле дейт. Таштанды таштоочу ар бир жаранга деп
кааланган. Бул жерде жаңы төрөлгөн баладан баштап ошо пенсия жашындагы толук төлөйт. Эч кандай жеңилдик жок, мыйзам боюнча ар бир жаран ошо таштандыга төлөгө милдеттүү. Жакшы, эми мына жаз мезгили да келе жатат, эми баягы келечек жөнүндө дагы бир аз пландарды сүйлөшөлү. Сонбек мырза, эми жаз мезгилинде сиздер дагы тазалыкка жардам берсеңиздер керек, сөзсүз түрдө куроо жайын тазалоо, бактарды отургузуу боюнча пландарыңыздар кандай? Азыр эми негизинен жакында биз ошол 3 айлык ар жылы жазгы март, апрель, май айлары ошол жалпы тазалык, көктөндүрүү, бак дарак эгүүгө ошол 3 айлык жарыяланат. Бул боюнча өзүбүздүн биз иш пландар бар. Көчө көрдүңүздөр, Ош шаарынын эли өзү интервьюсунда Ош шаарында 100 миңде жана дарактарды отургузуу маселесин көтөрдү. Кечээ Керметөө аймактык башкармаларында дарактарды эге баштады. Азыр биз да өзүбүздүн аймакта кайсы жерлерге дарак эгебиз, өзүбүздүн планыбызды берип атабыз. Мындан сырткары биз ошол жеке компаниялар менен жана тазалык менен болгону карым катнашты бекемдеп, себеп дегенде мен бир кубанганым буларгачы. Байкуш биз эми кварталдык комитеттерди айтабыз, бойдуга чыккыла деп. Кварталдык комитеттер бар, домкомдорду чыккыла дейт. Домкомдор ар үйдү тыкылдатып, элди жалдырайт болчу да. Азыр жакшы жери булар тазалайт да. Бул биринчиден. Экинчиден бүгүн мага мына Санкт-Петербург көчөсүнө жашоочулар келиптир. Жеке үйдө жашагандар. Домдордо ушундай иш баштапсыңар, бизге дагы келгиле. Биз дагы даярдап, чоң көчөлөр келиптир да. Демек өзүңүздөр сунуштап келип атат. Элдер өздөрү сунуштап келип. Себептен алар чоң көчө экен, ич көчөлөр мусорду таштап коет экен, чоң көчө толуп калат экен да. Ушуга дагы тазалап берсин, биз эл сомун төлөгөнгө макулбуз деп атат да. Көрдүңүзбү, баягы эң негизги маселе туура түшүндүрүү да. Себеп дегенде кечээ Талайбек Насырбек айткан, элге туура түшүндүргүлө, ар бир зерикпестен ар бир домдун алдына барып чогулуш өткөрүлө деген да. Ошонун жыйынтыгы ушул деп ойлойм. Туура түшүндүргөндөн улам элдер бири-бирин көрүп, жакшы жери мындай болот. Мен кечээ домго барсам, көзгө да жакшы көрүнөт экен. Сары формаларды кийип алып тазалап жүрсө, бул жактагы адамдардын чындап жүрөгүн жыйт да. Баарыңыздар бир формага өткөнсүздөр. Бир формалар менен жүрүшөт. Ону көргөндө бардык адам, мен байкуш ушул чоң аталар чоң мындай жаш өтүп калган нечелер жүрөт ал жердечи. Аларды көрүп эли сомду аябайсың да. Бул биринчиден. Экинчиден, булардын таза ишин көрүп туруп, алар өздөрү деле ыраазы болуп берип атат да. Мен ойлойм, ошон үчүн биз булар азамат ишти баштап атат, акча албастан. Ишин көрсөтсүн, анан мен убакыттан пайдаланып айталам, жалпы теле көрүүчүлөргө, көп кабаттуу үйлөр жашагандарга өзүгө деле ден соолукка жакшы, таза гигиена. Ошон үчүн келиңиздер, ушул жигиттерди бул демилгесин мына Оштун мэри Талайбек Насырбекович колдоп атабы. Эл дагы колдосо, эки тараптуу колдоосу, бийликтен жана элден колдоосу, өзүнүн азаматтары, өзүнүн жигиттер, налогу деле өзүдө калат, башкасы деле өзүдө калат, айлыкты деле өзүнүн жарандарга, шаар тургундарына төлөйт. Өзүбүзгө эле кыскасы айлануу элечи. Ошон үчүн ушуларды колдоп, ар тараптан колдоп, ынтымакта бири-бирибизди биримдикте иш кылайлы деген ой. Бул жерге аябай суранып СМС жаздым, муну сөзсүз түрдө окуп койбосом болбойт. Абдыкадыров көчөсүнүн биринчи-домдун тургунумун дейт. Сулаймантоо муниципалдык башкармалыктын жетекчисине, ошондой эле Жылдызбек ыраазычылыгын билдирем дейт. Иштерине ийгилик каалайм дейт. Ошондой эле сиз тазалык ишканасына айлык акысын көтөрсөңүздөр болобу дейт, жумушка кирсек дейт. Биз 2019-жылы бир аз субсидия албай жумушчуларыбыз менен шаар тазалоо үчүн болгон күчүбүз жумшап, айлык көтөрүү маселеси каралбай калган. 2020-жылдагы азыр биз өзүн өзү каржылоо ишканасы болгондуктан 2019-жылдагы айлык бойдон калды. Бизде шыпыруучулардын айлыгы 9800, айдоочулардыкы 16000, ал эми таштанды таштоочу үкөктөр тазалап, таштанды жүктөгөн жүктөөчүлөрүбүзгө 15000 айлык. Азыр күндө келсеңиздер да жумушка алабыз. Азыр айлык өз убагында берилет. Айлык көтөрүү маселеси бизде мына өзүн-өзү каржылоо ишканы болгондуктан быйылкы жылы да биз өз план койдук. 2019-жылы биз 10 миллион план койдук, биз 110 миллион толугу аткардык. 20-жылга 120 миллион план коюп атабыз, бир жылдык планыбыз ошо элден таштанды. Бизге элден канчалык таштандыны өз убагында төлөп, абоненттерибиз көбөйүп турса, биз айдоочу, жүктөөчү жумушчуларыбыздын айлыгын көтөрүп беребиз. Бирок 3-4 кварталга карап атабыз, ушу каржы маселеси жакшы болуп кетсе, айлыктарын көтөрүп беребиз. Былтыркы жылы айдоочулар менен жүктөөчүлөрдү көтөргөнбүз. Шыпыруучулардын айлыктары гана көтөрүлбөстөн калган. Быйылкы жылга биз шыпыруучу айлыгын көтөрөбүз деген ниетибиз бар. Абоненттер жанагы өкмөттөн деп атпайсызбы? Өкмөттөн жанагы Азыр эмеге түшө элек. Азыр өкмөттөн ушундай бир эле тазалыкка эмес, бардык ушу жумушчуларга
акчасы эмгек акысы көтөрүлөт деп атат. Эми бул маселе дагы такталып, канчалык азырынча деңгээлде чечиле элек. канча деңгээлде эме болот, ар бир шаарга бөлүнгөндө ошо негизинен дагы акчалар көтөрүлөт. Жылдызбек мырза, баягы абоненттердин карызы 2019 жылы канча калды, канчасын өткөн жылга 2018 жылга салыштырмалуу көбүрөөк топтоп алдыңыздарбы? 2018 жылы биз жалпы 102 миллион жыйнаган болсок, мына 2019 жылы 112 миллион жыйнап атабыз. Бул 10 миллион көп жыйналды. Бул ошо эски карыздардын эсебинен абоненттердин санын көбөйтүп аймактык кеңештермен биргеликте иштеп атабыз. Ошолордун негизинде биз 10 миллион акча каражатын көп жыйнадык. Бирок ошол күндө дагы бизге элдер 14 миллион бүгүнкү күндө таштануу үчүн карыз. Барсак ар кандай шылтоо айтышат, бизде рычаг жок болгондуктан шылтоо айтып жүрөт. 2019 жылдан баштап биз ар бир жарандарды карыз көптөр сотко өткөзүү менен таштандыны туура эмес жерге таштагандарды акт түзүп, ошонун негизинде гана биз карыздарды өндүрүп жүрөбүз. Ошонун негизинде быйылкы жылдагы жакшы пландар койдук. Ошонун негизинде өзүбүздүн базабызды чыңгап алабыз деп. Жакшы. Илгиз мырзага суроо келиптир. Телекөрүүчүлөрдөн жумушка орношсок, сизге кантип кайрылсак болот дейт. Биздин офис Черемушкада жайгашкан, Ремет Техник деп коебуз, ошонун окуунун жанындачы. Ошол жерге кайрылсаңар болот. Анан болбосо Данкомдорго кайрылгыла, Данкомдор менен биз байланышабыз. Сонбек мырза, сизге суроо келди. Сиз ар дайым эле эфирге чыкканда баягы көмүскө экономиканы жокко чыгаруу, ачыкка чыгаруу деп убада берип келесиз дейт. Азыр мейманканалар ар бир коногунун эсептелип, салык төлөп жатат. Ошондой эле баягы убактылуу ижарачылар азыр ачыкка чыгып жатабы, негизи сиздер тараптан рейдтер жүрүп жатабы дейт. Бүгүн да Ош шаардык мэриасында коллега болду. Ошо коллегада да ушул көмүскө экономика боюнча, патент маселеси боюнча аябай чоң маселелер көтөрүлдү. Бүгүн өзүнчө ташмалар берилди бул боюнча дагы. Биз дагы өз ишибизди улантабыз. Анан айтмакчы, бүгүн кийин келаткан жумада биз ушул көп кабаттуу үйлөрдө суточный квартиралар деп коет, саатка берген квартиралар боюнча аябай көп нааразычылыктар бар. Ошолор боюнча биз мына участковый кызматкерлери менен жана семья өкүлдөрү менен сиздер менен чогуу рейд кылсак деген план кылтабыз. Себеп дегенде азыр бузуулар кодекси боюнча ал полномочия укук бизге берилген. Себеп дегенде бул биринчиден, экинчиден ошол эле мыйзамсыз буга чейин рейдтер жүрүп келген да? Жүрүп келген, көп штраф салдык. Бирок штраф төлөп коюп эле кайра ишин уланткан учурлар болот да. Ошон үчүн биз коомчулукка алар уяткарып, аларды дагы жоопкерчиликке, моралдык жоопкерчиликке тартуу маселесинде күчөтпөсөк, эмне үчүн дегенде бул токтоогудай эмес да. Себеп дегенде Раванскийде айрыкча аябай көп ушул суточный квартиралар боюнча аябай көп арыздар келип атат бизгечи. Ошон үчүн мен ойлойм, бул боюнча биз токтоосуз ушул рейдтерди алып барабыз деп ойлойм. Илгиз мырза, Шакирова көчөсүндөгү 8-домдун айланасында тазаласаңыздар болобу дейт. Шакирова болгондо Кайсыл аймакка кирип Курманжан кирет. Биз Курманжан аткан менен негизи договорубуз жок. Ал жака биз кирген эмеспиз негизи. Штерман деген. Штерман кежиште атат. Азыр эми эки компания иштеп жатат да. Бизге аябай кандай көп суроолор келди, бирок эмнегедир аябай баарыңыздарга ыраазычылык айтып, анан рахматтарын айтып жатат да. Эми биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге да бир жолу ыраазычылык билгизели. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.